Кече 7 сентябрь үч улуттун кубогун алкагында Кыргызстан жана Бангладеш өлкөлөрүнүн ортосунда футболдук беттеш болуп өттү. Эсеп 4-1 эсебинде жыйынтыкталды. Оюн кызыктарга бай болду. Футболдо толгон эл президент Садыр Жапаров жана көпчүлүктүн көңүлүн бурган 2 жаш болду. Тактап айтканда, оюн учурунда Азамат Кылычев аттуу жаран Жибек аттуу сүйлөшкөн кызынын колун сурап, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Ал эми Жибек макул экенин айтып, өзгөчө романтикалуу атмосфера тартуулашты. Биз оюн бүткөн соң алар менен маектештик. Ушундай сунуш кылганга көпкө даярдандыңыздарбы? Канча убакыт кетти? Буга мен даярданганыма ровно 2 жумадай кетти. Бирок бул идея мен өзүм досум футбол ойнойт сборныйда, Абай Бөкөлев. Ушу дос бабам сунуштаган. Анан өзүм да атам иштеп, өмүр бою стадион Спартакта чуркап өсүп, ушундай идея жаралган да. Даярданып, буюрса аябай жакшы өттү деп ойлойм. Мен өзүм канчалык даярданбасам, биздин кыргыз эл өз бизди дагы көтөрүп, мындай жакшы болуп өттү да. Сон аябай мен өзүм дагы эле мындай адреналинден эте албай жатам. Жок деген жооп угуп калам деп корккон жоксузбу? Жок, 23 000 адамдын арасынан жок деп көрсө билбейм. Жибек айым, айтсаңыз, кандай сезим болду? Биринчи эле Жибек дегенде өзүңүз экенди билдиңизби же башка Жибек деп ойлодуңузбу? Мен биринчи ал жазууну көргөн да жокмун. Карасам эле шакек менен турат. Түшүнбөй калдым, бир минуттой турдум окшойт, до конца жете албай. Анан кийин тиги жазууну окуп, анан түшүнүп, анан кийин колумду берип шакек такты. Негизи канча убакыттан бери кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрөсүздөр? Биз өзүбүз 2 жылдан бери сүйлөшүп жүрөбүз, бирок бул кызымды мен 7 жылдан бери дос катары сүйлөшчүк. Анан 2 жылдан бери жакшы сүйлөшүп. Буюрса той качан? Буюрса той эмки айда кылалык деп ойлоп атабыз. Бүт балештерге чыгып баратып айттым, сиз баарыңыздар тойго чакырабыз деп, ушу стадион Спартакка 1 айдан келиңиздер деп. Ушунча массаны кантип көндүрдүңүз? Эң негизи, мен жакын аранда дос балдарымды, мен өзүм дружок эле бир дос балам эле айттым. Брат, мен бүт досторумду чогут. Анан ушу мен переживать этпейин, баннер заказ кылып койдум, ушуну келип, ушактан жай деп жөн эле задача берип койдум, эң жакын дос балам. Биз досторду ушундай да, бир нерсени айтабыз, анан ушуну эки кылбай биз кылабыз да, кандай кылбасак да. Астыдан биринчиден бизде менде фейерверктерде бар болчу да, мына фонтандарчы, анан бияктан кирип келатып, ушу ички иштер министрлер кармап калып, бизди ушу жакта мен 20 мүнөт, 30 мүнөттө кармап ызычы болуп кеттик да. Анан байке мен кольцомду көргөзүп, мен предложение кылмакмын, байке мен чыгайын, байке мен бабам кармап калмаса, ал букет чыгармак болчу, ушундай фонтан эле байке, бул эчтеке болбойт десең, жок мен мындай түшүнбөйм деп, мындай кичине караңгылык кылды да, бул өзүнүн сержант, лейтенант, следовательдер. Анан өзүнүн старший келди, полковник, анан келип айтты. Молодец деди, бар кыл, эч ким кармабасын деди да. Мен өзүм да байкелерим да туруп калды ошо жерден, тааныштар, анан бар Кыргызстан эми кичинекей Кыргызстан. Ошо эң негизгиси баардыгы жакшы түшүнүп, анан ушинтип бизди кое берди да. Дос балам аркылуу кое берди, мен ушинтип чыгып предложение болду. Бирок история болду, кадимкидей бир башкача болду. Башында кармап кетип, анан СГУ келип, анан президентке покушение деп, анан мен предложение кылам, байкелер түшүнүп коюңуз, мен буга аябай көп даярдангам деп. Анан ошентип түшүндүрдүм. Мен президент келерин билген эмесмин. Мен буну 2 жумадан бери даярданып келгем. Анан президент келет дегенде, мен бир толкундан да президент келгенде бир мени кармашат, анан кылса болбойт деп, бирок Кудайым буйруса жакшы өттү деп ойлойм. Если президент көрсө, мен аябай сонун буйруса жакшы көрүп, өз эго өкүлөт алабыз буйруса. Анан азыр бүгүнкү кече кайда барып уланат? Балким кафеге барасыздарбы? Жок, дос ишарада болуп тамак жегени барабыз, отурабыз, сезимдерибиз менен бөлүшөбүз. Себеби дегенде бул нерсеге биз аябай көп даярданганбыз, анан баарыбыз жолугуп сүйлөшөбүз керек деп атабыз. Амаяка дос балам келип турду. Дос балдарым кетти. Организациялык учурга эметсек да, гүл, шакектерди кайда каттырдыңыздар?
Гүлдү мен өзүм жөнөкөй бабамын. Кыргызстан жаран, мен фотограф болуп иштейм. Өмүр бою фотограф болуп иштеп келаткам. Анан өзүм операторский жерлерди билем да, стадиондочу. Анан операторлордун жанына коюп байкелерим ушул жак коюп коем, анан баштабаганда алып келе коебуз деп ушинттим да. Шакекти мен бир жыл мурун эле алып, анан ушундай фотоаппараттын кейси бар, ошол жакта күндө мен сактап жүрчүмүн да. Күндө тойдон чыкканда, тойго кирип атканда ушу ачкан сайын ушу шакекти көрүп жатчымын да, качан. Сиз билбечисиз? Жок, мен азыр биринчи алгам. Даярдыктар аябай жакшы болду. 3-4 күндөн бери биз группа чогулуп, ошол группа прям күнү түнү ал жактан да башкаларда сүйүшпөтейин деди айтор. Анан бүгүн мына эң биз үчүн да эң кубанычтуу жакшы күн болот да, себеп дегенде мына Азамат досубуз Жибек мына экөө мына сонун нерсе кылып койду да. Бул Кыргызстанда мындай нерсе биринчи жолу болду деп ойлойбуз. Куттуктайбыз, баарыбыз кол чабып коелу. Жибек сказала да. Эң көчүрөт мага келди.